Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala hayr halqi Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İnşallah fiqh boyunca sabak dolantabız. Soda satıq bölümünün bugün qarız bölümüne gelgenmiz. Qarız alуу. Автор айтып жатат бабул qardi ve gayrihi. Qarız жана başka bölümдөр деп айтты. Qarыздын майнisi эмне? Qarız деген бул шариятта ихсан деп коет. Бирөөгө жакшылык кылуу иретинде bir buyumdu berүү, акча берүү, буюм берүү, ошол бирдеке берген болсоң, аны өзүнө кайтарбайт, ошол берген нерсени кайтарбайт, ордуна ошондой нерсени кайтарып берүү. Мисалы үчүн 1000 сом карыз берген болсо, ал ошол 1000 сомду иштетип, кайра ордуна 1000 сом кайтарып берет. Демек, алганда ошол нерсени кайтарбайт, ордуна ошондой нерсе кайтарып берүү. Негизи карызга окшош, карызга байланыштуу кээ бир маселелер бар. Шариятта карызга окшош мамилелер бар. Ошонун айырмаларын билип алыш керек. Биринчиси ария деп коет. Ария деген бул бирөөнүн бир буюмун бирдекесин алып туруп, пайдаланыш үчүн алып туруп, кайра кайтарып берүү. Муну ария деп коет. Ария дегенде демек бирөөнүн мисалы үчүн машинасын алып турдуң, аны карызга алган жоксуң, сатып алган жоксуң карызга. Аны кайра колдонуп, бир жума айдап, кайра кайтарып бериш мүмкүн. Кайтарып бериш үчүн. Бул биринчи, бул да карызга окшош. Бирок эмне карыздан айырмаласы? Демек биринчи окшош мамиле эмне? Ария. Ария деген бирөөнүн бир буюмун алабыз, аны пайдаланыш үчүн, пайдаланып, кайра ошол өзүнө эле кайтарып берет. Демек карыздан айырмасы эмне экен? Аны өзүнө кайтарып берет, ал эми карызда болсо анын ордуна кайтарып берет. Экинчиси бей, ошо сода сатык. Сода сатыкта бирөөнүн бир буюмун сатып аласың, аны кайтарып бербейсиң, ага ээлик кылыш үчүн аласың, сатып аласың. Ал эми үчүнчү түрү бул эмне? Карыз. Ошо карыз бирөөнүн буюмуну же бир акча бирдеке аласың буюм, аны ордуна башка нерсе ошондой сыяктуу кайтарып бересиң. Эми бул шариятта карыз деген уруксат берилген нерсе. Бул жөнүндө көптөгөн хадистер келет. Бул автор дагы хадисти эскерет. Ал хадистен автор эскерген хадис эмне? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам истелефе мин раджулин бакран. Бир кишиден бакыр төөнүн кичинекей баласын карызга алды дейт да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ага рубаан, ошо 6 жашарга жетип калган төө ордуна кайтарып берет. Ошондой эле Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Бухари Муслимде келген хадисте Айша энебиз риwayat кылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өлгөндө өзүнүн жана калканын бир жөөткө яхудиге эмеге таштаган, залогко таштаган, андан ошо бир аз будай карызга алган болот. Демек карыз деген бул шариятта уруксат берилген нерсе. Сода сатык. Ал карыз эмес, сода, карызга окшогон мамилелерден. Демек карыз шариятта уруксат берилет. Бул жөнүндө ачык хадистер келген. Ал эми карыз берген киши үчүн өкүмү бул мустахаб, жакшы амал, сүннөт. Бирөөгө карыз берип турсаң, бул жакшы амалдардан. Аллах Таала Куранда айтат: "Ва ахсину инналлаха юхиббул мухсинин." Жакшылык кылгыла, Аллах Таала ошол жакшылык кылуучу мухсиндерди жакшы көрөт дейт. Бул карыз жалпы жакшылыктарга кирет. Бирөөлөргө ихсан кылуу. Андан кийин Имам Ахмад рахимахуллах эскерет, карыз алган киши үчүн кандай өкүм десе, карыз алган киши үчүн мубах, арам да эмес, адал да эмес, жакшы иш дагы эмес, мындай уруксат берилген иш. Имам Ахмад рахимахуллах эскерет, карыз алууда бул милдет жок дейт. Мындайча айтканда, бирөө сага карыз берип турса, анан анын карызын кайтардың да. Ошо карыз берип турганда сага милдет кылууга акысы жок анынчы. Не себептен? Ал кайра анын ордуна кайтарып берип атасың алган нерсесинчи. Демек, эгерде милдет бар болгондо Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам карыз албайт эле дейт да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жогоруда эскерилген хадистерде карыз алган. Бирок ошол эле учурда карыз алып көнүп калган жакшы эмес. Карызга кайра эле кичинекей эле муктаждык болсо карыз ала берген бул жакшы эмес. Кээ бир адамдар ушундай көнүп калат.
bir жол карыз алат, кийин 2 жол алат, ошентип карызды жеңил көрүп алат да. Ал карызды алгандан кийин сөзсүз түрдө төлөшүң керек ал мойнуңда карыз болуп калат. Төлөбөсөң кыяматта ал калат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисте айтат: кимде-ким адамдардын акчасыны, адамдардын мал мүлкүнө алган болсо, аны кайтарып берүү ниетинде алган болсо, Аллах Таалага анын ордуна кайтарат дейт да. Мындайча айтканда Аллах Таалага жеңилдик берет ошо кайтарууга. Кимде-ким ошону жок кылуу максатында алган болсо, Аллах Таала аны жок кылат дейт да. Демек, ар бир нерседе эле, жеңил кичинекей нерселерди эле карыз ала бербестен, адам баласы эң биринчиден акчасыны үнөмдөгөнгө аракет кылса, көпчүлүк учурда карызга зарыкпайт. Көпчүлүк адамдар эмне, акчасы бар кезинде үнөмдөбөйт да чачат, анан карызга зарыгып калат. Ошон үчүн кээ бир адамдарга акчаны үнөмдө десе, мен экономду жакшы көрбөйм, мен эконом мага жакпайт деп айтышат да. Же болбосо монтип тырышып жашагым келбейт, кеңири бардай жашагым келет деп айтат да. Туура, ал сараң болгон жакшы эмес. Бирок эмне, сен ошо акчаңды сактаганың, акчаңды үнөмдөгөндүгүң ошо бирөөнүн алдында төмөн түшүп, зарыгып, бирөөгө жалбарып калбашың үчүн. Ал акчаны жакшы көрүп, сараңдык үчүн эмес. Муктаждык учурунда бирөөлөргө зарыгып, жалбарып, өзүңдү төмөн түшүрбөш үчүн не үнөмдөгөн бул жакшы. Үнөмдөгөн эң жакшы. Ошон үчүн алымдар айтып коюшат. Кээ бир алымдар айтышкан, кирешенин, доходтун, прибыльдин, пайданын 1/3 бул эмне, акчаны туура сарптагандыкта дейт да. Туура пайдалагандыкта, үнөмдөп сарптагандыкта. Кээ бир алымдар айтат, жада калса жарымы дейт. Пайданын жарымы бул жакшы, туура сарптагандыкта дейт да. Ошон үчүн Имам Ахмад рахмауллахтын 2 баласы болгон Абдулла жана Салих деген. Абдулла акчаны жакшы колдончу да. Ал көрүнгөнгө зарыгып муктаж болчу эмес. Ал эми Салих болгон болсо, ал эмне кылган? Колу ачык болуп, көп сарпта салган, колуна акча келсе. Ошентип Имам Ахмад рахмауллахга жакпаган иштерди кылып, мындай Имам Ахмадка жакпагандай иштерди кылып койчу. Кандай? Бирөөлөрдөн суранып, жок болуп калган учурлардачы. Имам Ахмадка ал жакчы эмес. Алымдар айтат, колу ачык, берешен адам үчүн акчаны сактоо бул жихад дейт да, өзүнүн акчасы менен күрөшүү. Колуна акча тийсе эле сарптабай тура албайт. Аны кармоо ал үчүн жихад дейт. Ал эми сараң адам үчүн аны чыгаруу жихад дейт да. Ушунчалык ага чыгаруу кыйын акчанычы. Ошон үчүн сараңдык деле шарият сараңдыкка үгүттөбөйт, берешен болууга, колу ачык болууга үгүттөйт, бирок ошону чеги менен, өзүң башкаларга зарыгып калбаш үчүн, башкалардын алдында төмөн болуп калбаш үчүн. Кээ бир адамдар карасаң, жөн эле камалият деп коет. Бир муктаждык же зарылдык үчүн карыз албайт. Карыз алып көнүп калган, камалият ошо өзүнүн кооздук, көркөмдүк бирдекелерин толукташ үчүн гана карыз алышат. Мисалы үчүн телефону бар болсо, iPhone 14 барса, 15 кылыш үчүн карыз алат. 14-үн иштетип берем бака акчаң болгон чейин. Анан акчаң болсо 15 кылып ала бересиң. Сөзсүз түрдө карыз алып, эме кылса, карыз алгандан кийин сөз төлөш керек да. Аны мойнуңда карыз бойдон калат. Ошон үчүн бул акчаны үнөмдөгөндүн пайдалары көп. Үнөмдөө дегенде туура жака сарптаган, керексиз нерсеге сарптоодон сактануу. Туура жака сарптасаң, ал негизи баягы керектүү эле жака сарптасаң, көпчүлүк учурда көп адамдын акчасы жетет да. Көпчүлүк учурда ошо туура эмес жактарга сарптап алышат да, пайдасыз жактарга сарптап алат. Анан зарылчылыгына келгенде, керектүү жерине келгенде, муктаждык жагына келгенде таппай калат. Муктаждык, зарылдыктарың эмне? Эгерде үй бүлөң болсо, ошо эң биринчи өзүңдү, үй бүлөңдү камсыз кылуу, алардын курсагын тойгозуу, кийимин кийгизүү жана зарыл болгон нерселерини алып берүү ушул. Кээ бир адамдар бар, мисалы үчүн эс алуусуна, достору менен ары бери эс алып жүрүүсүнө аябайт да, чачат. Бирок үй бүлөсүнө кичинекей бир жеген ичкенине дагы аяп тырышат. Кичине бирдеке алып берейин десе, тырышып ошо ызы чуу салат да. Бул эң жаман нерсе. Негизи акчанын эң жакшы сарпталган нерсе бул өзүң нафсыңа, үй бүлөңө сарптаган нерсе. Ошон үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айтат, бир адам 1 динарды Аллах жолунда согушка сарптаган болсо, 1 динарды эмне кедейлерге сарптаган болсо, 1 динарды үй бүлөсүнө сарптаса, ошонун эң жакшысы үй бүлөсүнө сарптаган дейт да.
Садаканын эң жакшысы бул үй бүлөңө сарптаган эң жакшы. Бул жерден айта турган нерсе, демек карызга кайдыгер карабаш керек. Карызга көпчүлүк адамдар кайдыгер карап атып, кээ бир адамдарда ушундай бар, алып үйрөнүп аткандан кийин уже бербей баштайт. Андан кийин карызы көбөйүп баштагандан кийин ал калп сүйлөп баштайт. Мисалы үчүн учурунда бере албай калат, эртең берем, бир жумадан кийин берем дейт. Андан кийин уялып качып баштайт, убадасында турбайт. Ошондой жаман адаттарга алып барат. Демек, муктаждык болбосо, зарылдык болбосо, карыздан колунан келишинче сак болгонго аракет кылыш керек. Андан кийин дагы карыз алгандан кийин дагы колунан келишинче мүмкүнчүлүк болду, дароо кутулганга аракет кылыш керек. Кээ бир адамдар бар, акчасы болсо дагы карызын бергиси келбейт. Карызын бербей созуп жүрө берет да. Ошо карызын берсе жөн эле бирөөгө акча берип аткандай ушундай сезилет, өзү алып иштеткен. Демек, карыз шариятта жалпысынан мубах, карыз берүүчү адам үчүн мустахаб, карыз алуу үчүн мубах болуп эсептелинет. Автор айтты: "Ан Аби Рафи радиллаху анху анна Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям исталафа мин раджулин бакратан." Аби Рафи деген сахаба ривайет кылып атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир кишиден ошо бакра деп төөнүн кичинекей тайлагын айтат. Ошону карызга алды дейт. Фaqadimat alayhi iblis sadaqa fa amara Abu Rafi an yaqdi ar-rajula bakratan. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямга анан ошо зекеттин акчалары чогулду дейт. Зекеттин акчалары чогулганда Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Абу Рафига айтты, ошол багы карызга бир тайлак берип кой ордуна, бир төөнүн баласын берип кой деди. Фаража илейхи Абу Рафиан фaqala лам ажри фиха илля хияран рубаиян. Абу Рафи айтты, барып төөлөрдүн арасынан карап, анын ичинде кичинекей тайлактар жок экен. Бир гана 6 жашарлыктар ошондой чоң рубаия деген бул 6дан 7ге өтүп атканды айтат, ошолор бар экен деди. Фaqala a'tuhu iyyahu fa inna khayran nasi ahsanuhum qada'an. Ошол 6 жашарлыкты болсо да берип кое бергиле, анткени адамдардын эң жакшысы карызыны жакшы өтөгөндөр. Алган нерсесинен дагы жакшыраак кылып кайтаргандар ошол эң жакшы адамдар деп айтып төлөдү. Бул хадисте бир нече пайдалар бар. Биринчиден ошо карыз алса болот экендигини, эгерде муктаждык болуп аткан болсо. Жана ошондой эле карызды төлөгөндө жакшыраак кылып төлөсө болот экендигини, жана карызды төлөгөндө өзү негизи кандай нерсе алган болсо ошондой нерсе кайтаруу экендигине далил боло турган хадистерден. Андан кийин автор айтты: "Ва ман ихтарада шай'ан фа алейхи радду мислуху ин кана мислиян." Эми кимде ким бирдеке карыз алган болсо, анын окшош нерсеси бар болгон болсо, ошондой нерсе кайтарыш керек дейт. Мисалы үчүн, бул окшош нерсе дегенде азыркы күндө көп нерселер окшоштук бар да, көп нерселерде. Себеби мурдага караганда так жасалат, заводдор менен фабрика менен так жасалат. Эгерде акчага келе турган болсок, мисалы үчүн бирөөдөн сом алган болсоң, сом менен кайтарышың керек негизи. Чүнкү сомдун окшоштугу бар да, сом бул акча, белгилүү бир эмелер, валюта. Демек, сом алган болсоң, сом кайтарышың керек. 1000 сом алсаң, 5000 сом алсаң, 10000 сом алсаң, баарынын окшоштугу бар. Демек, аны өзүндө кайтарышың керек. Сом алган болсоң, рубль кайтарсаң болбойт. Сом алсаң доллар кайтарсаң болбойт. Сом алган болсоң, сом менен кайтарыш керек. Асыл негиз ошондой. Эгерде кимде ким сом алып туруп, мага рубль менен кайтарасың десең, бул риба болуп эсептелинет. Качан кайтарса болот, бир учурда кайтарса болот, башка валюта менен. Эгерде сом алды, карызды кайтарар учурунда менде сом жок болуп атат, рубль болуп атат, рубль менен эле кайтарайынчы дей турган болсо, анда ошол кайтарып аткан күнкү курс менен чагат дагы ошо менен эсептеп туруп кайтарыш керек. Алып аткан күн эмес, кайтарып аткан күн менен кайтарыш керек болот. Жана ошондой эле буюмдар дагы, мисалы үчүн жаңы нерселер болсо, телефон алды дейле, бир маркадагы жаңы телефон алган болсо, анда ошо телефонду кайтарыш керек. Карызга алган болсо ошондой. Эгерде окшош нерселери, ошонун өзүндөй нерселер бар болгон болсо, анда ошондой өзүндөй кайтарат деди. Эгерде эски нерселер болсо, бул нерселерне окшоштук болбойт. Мисалы үчүн, бушундай машина, телефон болсо, алардын состояниясы ар кандай болушу мүмкүн да, ошон үчүн ал нерселерде окшоштук болбойт. Эми алымдардын арасында бул жерде бир маселе, алымдардын арасында талаш бар. Кайсы нерселер окшош нерселерге кирет дейт. Кээ бир алымдар Хамбали мазхабында айтат,
не таразыга тартыла турган, анан жана ченем менен мишок ушундайга салынып бериле турган ушулар окшош нерселер деп айтышат. Кээ биркилер жана саналып уштуктап бериле турган нерселер да окшош нерселер деп айтышат да. Бирок туурарогу Аллах алем, бул кайсы нерсе болбосун, окшоштугу бар болгон болсо, ошондой так окшоштугу бар болгон болсо, ошолордун баардыгы кирет, ошолор окшош кайтарылыш керек. Ал эми окшош нерселер жок болгон болсо, окшоштугу жок болгон болсо, анда эмне кылат дейт? Анда баасыны кайтарат, акчасын менен, акча менен эсептейсиң дагы кайтарасын. Бушный телефон алдың, аны ошондой состояниеда телефон таппайсың. Анда эмне кылыш керек? Ошонун баасын кайтарасын дейт. Түшүнүктүбү? Андан кийин айтат: "Ва яжузу ан ярудда хайрун минху лил хайр." Эгерде алган нерсесинен жакшыраак кылып кайтарса болот, лил хабар. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи хадисинде келгендей, карызга алдың, карыздан алган нерсеңден жакшыраак кылып ал шарт кылган эмес болсо, берип атканда шарт кылган эмес болсо карыз берүүчү, өзүң каалооң менен жакшыраак кылып кайтарсаң болот. Бул эмне? Жакшыраак болот. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи айтты, адамдардын эң жакшысы эмне? Карызыны жакшыраак кылып кайтарган деди. Кийинки маселе айтат: "Ва ан яктарida tafaриq wa yaraddu jumlatan idha lam yakun mishar." Ошондой эле бир адамдан бөлүп карыз алган болсоң дейт да. Мисалы үчүн 1000 сом карыз алды, андан кийин бир жумадан кийин дагы 1000 сом алды, дагы бир жумадан кийин ошентип 5-6 жолу карыз алды, аягында баарыны чогуртуп эле бир кайтарып койсо боло берет дейт. Түшүнүктүбү? Бирок кайсы нерсе эгерде ошону шарт кылган эмес болсо, эгерде шарт кылса болбойт. Мисалы үчүн башында карыз берип атканда 1000 сом берди, кийин дагы сурап келсе, мейли баарын бириктирип бересиң деп, баардыгын бир бересиң деп берип шарт кылып берген болсо болбойт. Анткени эмне? Анда карыз берип аткан адам үчүн пайда бар болуп калат. Акчасыны чогултуп алат да. Карыз берген адам эч кандай пайда көрбөш керек. Түшүнүктүбү? Ал жөнүндө аз келет. Демек, бөлүп берген карызды чогултуп эле бир кайтарып койсо болот, эгерде шарт кылынган эмес болсо дейт. Кийинки маселе: "Ва ин аджалаху лам ятааджал" дейт. Эми бир адам карыз алган болсо, срок менен алды. Бир айдан кийин кайтарам деп карыз алган болсо дейт да. Бир айдан кийин кайтарам десе, андан кийин бир айга жетпей эле карыз берген киши карызымды кайтар деп сураса, боло берет деп айтып атат да. Хамбали мазхабы боюнча эмне? Боло берет. Анткени бул убакыт карыз берип аткан адам мухсин дейт, мындай ихсан кылып атат. Ал эч кандай шарттарына макул болбой кайтарып алса болот деген, жанагы бир айга срок күтпөсө деле уруксат берилет деп айтат. Бул алымдардын арасында талаштуу маселе. Аллах алем, туура ой боюнча эмне? Шарт кылган болсо, анда ошол шартында туруш керек. Мисалы үчүн бир айдан кийин кайтарам дедиби? Бир айга чейин ага сураганга акысы жок. Анткени Аллах Таала Куранда айтат: "Ва ауфу бил уқуд", силер убадаңарда, келишиңерде тургула дейт. Түшүнүктүбү? Ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи айтат: "Ал-муслимуна аля шурутихим". Мусулмандар эмне? Шарттардын үстүрүндө, өздөрүнүн шарттарынын үстүрүндө чыгат дейт. Демек, карызга убакыт койгон болсо, чек койгон болсо, ошол чекке чейин аны сурап алган болбойт. Жана ошондой эле бул жөнүндө Абдуллах ибн Умар радыйаллаху анхудан фатва келет. Ошол эгерде бир убакыт койгон болсо, андан мурда сураган болбойт деген Сахih Бухариде келет, Абдуллах ибн Умардан, жана Ата ибн Аби Рабах деген табиинден келет. Кийинки маселе айтат: "Вала яжуз шарту шайин янтафи бихи ал-муқрид илля ан яштарита раханан ау кафилан." Эми карыз берген адам эч кандай карызынан пайда көргөн болбойт дейт. Эч кандай бир шарт койсо болбойт. Ошо карыз берип атып, мага ушундай пайда бересиң же ушундай кыласың деп бир кандайдыр бир пайданы ошо карыз себептүү пайдаланса болбойт. Акча түрүндө болсун, жардам түрүндө болсун, кандай болбосун пайда көрсө болбойт. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айтат: "Куллу кардин жарра наф'ан фа хуа риба." Ар бир карыз артынан пайда алып келген болсо, ал эмне? Сүткорлук, риба деп айтты. Жана ошондой эле бул жөнүндө Абдуллах ибн Салам деген Бухариде келет, сахаба айтат. Жана Абдуллах ибн Умар деген сахаба айтат. Жана Абдуллах ибн Аббас деген 3 сахабадан келет. Ошондой карыз берген адам эч кандай пайда көрсө болбойт экендигине. Жана алымдардын арасында бул талашсыз ижма болгон, бир нече алымдар эскеришкен. Демек, карыз берген адам, карыз бердиң, карыз бергенден кийин аны өзүңдүн карыз болгон үчүн өзүңдүн иштериң, жумуштарыңды кылдырсаң дагы болбойт. Бул азыр мен карыз берип койдум, сөздү кыска айтканымды кылат деп бир иштериңди пайдалансаң, жумуштарыңды бүтүрсөң, ал болбойт карыз алгандан кийин.
Bir gana kayсы учурда деп атат? Эгерде кафил же рахин талап кылса болот дейт. Кафил деген кафил же рахин деп атат. Кафил деген карыз бергенден кийин эмне? Карыз берип атсаң, айтасың. Сен эгерде төлөй албай калсаң, сен ордуңа ким төлөйт десең, бир кишини алып келет. Бул гарант деп коебуз бизде. Ошону алып келет, бул төлөйт, мен ордума төлөйт десең, ошону талап кылсаң болот. Же болбосо рахын дейт, залог талап кылсаң болот дейт. Анткени бул карызга тиешеси жок, карыздан пайдаланып аткан жок, өзүнүн акысыны тавсик деп коет, сакташ үчүн, бекемдеш үчүн. Ошол төлөнбөй калып кетпеш үчүн кафил же болбосо залог талап кылган болсоң, бул жанагы карыз бергенде пайдага кирбейт деп атат. Түшүнүктүбү? Сен случай сен эгерде бере албай калсам, мен бере албай калсам бул берет дейт. Ал айтат, макул, мен берем дейт, бере албай калсам. Рахын деген залог. Эми бул жерде маселе негизи карыз бергенде кандай пайда болсо болот, ким кандай пайдаланат дегенде, биринчиден негизи асыл негиз карыз алган адам гана пайдаланыш керек. Бул карыздан максат ошол. Карыз алган адам пайдаланыш керек, карыз берген адам пайдаланбаш керек. Бул биринчи сүрөтү. Экинчи сүрөтү, карыз берген адам дагы, карыз алган адам дагы тең пайдаланса. Мисалы үчүн bir iş kılavuz, men karız berip turam, ekөөбүз ушундан пайдаланабыз деп, карыз алган адам дагы, карыз берген адам дагы экөө тең пайдаланса, анда бул арам болот. Түшүнүктүбү? Бул алымдардан бир нече алымдар ижма эскеришкен, бул арам экен. Жана ошондой эле сахабалардан бир нече фатвалар келген. Үчүнчү сүрөтү болсо, карыз берген, карыз алган адам пайдаланат, асыл негизи ошо пайдаланат. Бирок карыз берген адамга максатсыз эле бир пайда келип калса да, ал пайданы максат кылбайт, көздөбөйт. Бирок карыз берген үчүн бир кандайдыр бир пайдалар келип калды. Анда пайда келип калса, ал эмне? Ал арам болбойт. Аллах алам, уруксат берилет. Анткени шариатта табаны, югтафару табан ма ла югтафару аслан деген эреже бар. Атайын максат кылынбаган нерселер, артынан ээрчип келип калган нерселер кечиримдүү болот дейт да. Түшүнүктүбү? Андан кийин айтты: "Вала туqbalu hadiyatul muqtarid illa yakuna baynahuma aadatun biha qabla al-qard." Эми карыз берген адам, карыз алган адамдын белегин да кабыл кылбаш керек дейт. Карыз бергенден кийин. Бирөөгө карыз берген болсоң, ал адам сага белектерди хадия алып келип берип аткан болсо, ал хадияны, белекти кабыл кылбай. Анткени эмне? Ал карыздын артынан келип аткан пайдалар. Бул да бир нече сахабалардан келген ушундай рибанын жолуна, садда зария дейт. Абдуллах ибн Аббастан келет, Абдуллах ибн Салам деген жанагы сахабалардан келет. Эмне себептен саддан ли зария деп коет? Бул ушу жамандыкты, рибанын жолуну тосуш үчүн. Не себептен? Карыз берип туруп, адамдар ушуну адат кылып алышы мүмкүн. Карыз берди, мен пайда албайм, просто бул бага белек берип атат. Сага белек берем деди. Ошонун белегин эле алып атам деп алышы мүмкүн. Ошентип рибага жол ачылат да. Анан ошол адат болуп калат. Карыз бересиң, сөзсүз түрдө белек бересиң дегенчи. Түшүнүктүбү? Ошол себептен эмне? Карыз бергенден кийин ал карыз алган адамдын белегин да кабыл кылган болбойт дейт. Бир гана учурда кабыл кылса болот. Качан дейт? Эгерде ал экөөнүн ортосунда адат болгон болсо дейт. Кандайча адат болгон болсо, экөөң доссуң же болсо туугансың, экөөң постоянно бири-бириңе белек берип, майрамдарда, бир белгилүү учурларда белек берип жүрөсүң. Ошондой учурларда анан дегенден бир күн карыз алып калдың. Айтта мисалы үчүн белек берип жүрөсүң постоянно. Айтка чейин карыз алып калгансың. Анан айт келип калды. Белек берип койсо, анда ошол учурларда кабыл кылса болот дейт. Анткени ал эмне? Карыз алган үчүн келип аткан жок ал. Ал карыз албаса деле ал белекти бермек да, адат. Ошол себептен ага уруксат берилет дейт. Эми бул жерде дагы бир маселе, азыркы учурдагы маселелерден арабча жам'иятул муаззафин деп коет. Бизде эмне? Черная касса деп, э? Черная касса деген эмне бул? Адалбы, арамбы дегенде, черная касса эмне? Алымдар, азыркы учурда алымдардын арасында талаш бар. Мунун сүрөтү кандай? Негизи бул жанагы бир жерде иштеген коллегалардын ичинде болот, же болбосо азыр бүт эле туугандардын арасында, классташтардын, группалаштардын арасында, достордун арасында болуп атпайбы? Ай сайын чогулушуп, айлык түшкөндө же бир учурду белгилешип, чогулушуп, ар бири белгилүү ченемде сумма акча чыгарат, аны бирөөсү алат, кийинки айда башкасы алат. Шерин ойно иштет, шерине да бар да ушуга келечинби?
Ошондой ар бир ай сайын бирине беришип, чогултуп берип, ошентип келип алышат, ойношот. Ушул нерсе болобу болбойбу дегенде, негизи карасаң бул нерседе карыз, бул акыйкаты карыз да. Сен ал акчаны садака иретинде берип аткан жоксуң. Аны эмне кайтарып алам деп атасың. Анан ошо карыздын артынан пайда бар. Эмне? Ошентип акчаңды бир чогултуп алыш максат. Чогултуп бирдеке жаратып алыш максат. Демек, бул тарапта эки тарап тең, карыз берген дагы, карыз алган дагы пайданы максат кылат. Биз башында өттүк, карыз алганда, карыз бергенде эки тарап тең пайдаланса, анда арам болот депчи. Ошон үчүн азыркы учурда чоң аалымдардан Шейх Салих Фавзан муну арам деп фатва берген. Түшүнүктүбү? Эми кийинки маселе, азыркы учурдагы жаңы маселелерден бул китепте жок эле. Банкка акча салуу, банктарга акчаңды коюу, ушунун сүрөтү кандай бул? Такифил фикхи деп коет да. Биз азыр кандай гана бир мамиле чыккан болсо, соода саттыктын түрү чыккан болсо, бардык соода саттыктардын аслы түбү шариятта бар. Ошол окшоштуктарын карап туруп, бирөөсүнө салышыбыз керек. Же карызга, же бир түрүнө салып туруп, анан ошонун өкүмдөрүнө берилиш керек. Соода саттыкта жаңы маселелерди эски маселелерге окшоштук жагын салат да, бул моундай маселе экен деп туруп, ошондон өкүмдөр алынат. Түшүнүктүбү? Ошон үчүн эми бул маселени азыркы учурда банктарга акчасын сактоо иретинде коюу. Ошону кандай түргө кирет? Соода саттыктын бул шариаттагы келген кайсы муамаланын түрүнө кирет дегенде, бул банкка акча коюудагы бир нече түрлүү болот. Биринчиси болсо вадиа, аманат катары коесуң. Акчаңды же болбосо алтын, күмүш, ушундай баалуу нерселерди банктан бир кутуча сатып алып, ошо жерге коюп сактайт. Ал сакта берген үчүн өзүнүн кызматын алышат. Түшүнүктүбү? Ал сен акчаң пайдаланбайт, ошо койгон эле акчаңды кайра аласың. Койгон эле буюмуңду кайра аласың. Бул эмне? Бул биринчи түрү вадиа, бул уруксат берилет. Экинчи түрү болсо бул мудараба деп коет. Мудараба деген банкка акчаңды бересиң, ал банк иштетүүчү болот. Акча бир тараптан, жумуш бир тараптан болгон сыяктуу. Банк акчаны оборот кылып иштетет, ошодон түшкөн пайда бөлүнөт. Түшүнүктүбү? Бул эгерде шариаттын негизинде болсо, анын өзүнүн шарттары бар. Бирок көпчүлүк банктар муну шариаттын негизинде кылбайт. Биринчиден, ошо иштеп аткан бизнеси арам болушу мүмкүн. Рибага берет, риба жолдорго берет, арам жолдор. Азыр мисалы үчүн банктарга акча койсоң, өзү келип процент пайдалар түшүп калып атпайбы? Ошо риба жолу менен келип атат. Же болбосо арам нерсе менен соода саттык кылышы мүмкүн. Андан кийин мударабанын шарттарынан кескиндүү түрдө бир пайда бербеш керек. Эгерде кескиндүү түрдө ушунча акча салсаң, ушунча процент айына түшүп турат, же годовой ушунча түшүп турат десе, бул арам болот шариятта. Кескиндүү түрдө пайда берилбеш керек. Кандай болуш керек? Акчаңды саласың, ушул акча оборот болот, ошондон пайда түшкөн болсо, акчаңдын суммасында ушунча процент аласың. Пайда түшпөй калса жок деген. Ошондой болуш керек. Үчүнчүдөн дагы шарттарынан, негизги шарттарынан да бул. Эгерде банк акчаны иштетүүчү, мудариб деп коет, акчаны иштетүүчү, оборот кылуучу, өзү кайдыгерлик, шалакылык кылбастан туруп банкрот болуп калган болсо, туура эле колунан келишинче аракет кылып иштетип атат, бирок кокусунан банкрот болуп калган болсо, банкротту банк көтөрбөш керек, акчанын ээлери көтөрүш керек. Мударабанын шарттарынан шариятта ушундай. Ошо себептен азыркы күндө бул мудараба түрүндө көпчүлүк биздеги банктар андай иштебейт. Кээ бир өлкөлөрдө шариаттын негизинде иштеген банктар болушу мүмкүн, бирок азыркы учурда жалпы банктар сүткор, биринчиден кескиндүү түрдө пайда берет, экинчиден арам жолдорго, риба жолуна салат, үчүнчүдөн банкрот болуп калса дагы ал төлөп берет. Үчүнчүсү болсо, бул жөн эле банктан шот ачып акчаңды азыркы күндө көпчүлүк адамдардын колдонгондугу да. Акчаңды коесуң, иштетесиң, карточкасын колдоносуң, ушул сыяктуу акчаңды сактайсың, иштетесиң, каалаганда аласың. Эч кандай мудараба, судараба келишим жок. Вадиада каалаган маалыңда аласың, каалаган маалыңда саласың. Эми банкты иштетип атабыз ушул сыяктуу да. Ушунун фикдагы, чыныгы шарият фикиндагы сүрөтү кандай дегенде, бул алымдардын арасында бир нече талаштар бар. Бир нече ойлор бар. Азыркы учурда алымдар. Биринчи ой мудараба дейт. Мудараба деген
Soda satык жана азыр эскерип өткөндөй. Бирок бул туура эмес, Аллах алам. Анткени бул жерде эч кандай банк менен акча берүүнүн ортосунда эч кандай келишимдер жок, андай мудараба дегенчи. Экинчиси вадиа деп коюшат. Кээ биркилер вадиа деп айткан. Вадиа дагы бул туура эмес. Анткени вадиа деген койгон акчаңды кайра алышың керек. Аны иштеткенге акысы жок. Ошондой сакталыш керек. Бул жерде банк каалагандай иштетет, сен каалаган маалыңда берет. Демек бул вадиа да туура эмес. Үчүнчү ой, алымдар айтышат, бул жаңы мамиле, шариаттын фикхта жок мамиле дейт да. Бул да туура эмес. Анткени шариатта баардык мамилелерге асыл негизи бар. Түпкү тамыры бар да. Ошого салыныш керек. Төртүнчүсү бул карыз дейт. Банкка карыз бересин. Ушул Аллах алам карыз деген эң жакынырагы ушул карыз. Эң туурарагы. Эмнеге дегенде карыз бересин, ордуна кайра акча аласың. Ошо берген акчаңды эме кылбайсың. Каалаган малыңда акчаңды кайтарып алып аласың. Ошондой эле банк мудараба эмес да, бул карыз болгондон кийин ал банк банкрот болсо да башка болсо да сенин акчаңды бергенге милдеттүү. Шариатта карыздагы өкүмү ошондой болот. Бирок бул жерде карыз дегенде да кээ бир проблемалар келет. Кандай проблема дегенде, негизи карыз бергенде карыз алган адам акчадан пайдаланыш керек да. Ал эми карыз берүүчү эмес. Бул жерде карыз алган дагы берген да пайдаланат. Банк да пайдаланат акчадан. Акча салган адам да пайдаланат. Акчаңды сактап атасың, каалаган жерден чыгарып алып атасың, каалаганда иштетип атасың, переводдоруң оңой болуп атат, светтер төлөйсүң, көп нерсени төлөйсүң да, көп жагынан пайдаланып атасың ушул акча менен. Түшүнүктүүбү? Банктагы акча менен. Ошол себептен айтышат, бул карыз десең ушул проблема бар дейт. Туура бул алымдар айтышат. Карыз деген алымдар айтышат. Туура бул шариатта уруксат берилбейт. Бул туура эмес. Карыз бергенден кийин эч кандай пайдаланбашың керек. Бул арам, шариаттын көз карашы боюнча бул арам дейт. Бирок эмне? Буга уруксат берилгендигинин себеби ал-хаджа ал-амма деп коет. Жалпы адамдардын муктаждыгы. Азыр эмне каякта сактайт акчасын колдонгон бүт бар жок ушу электронный ушу жака өтүп кетип атат. Ошол себептен эмне ал-хаджа амма туназзилу манзилата дарура деген эреже бар. Негизи шариатта бир зарылдык болгон болсо, бирдекеге зарылдык болуп аткан болсо, арам нерселерди уруксат берилет да. Мисалы үчүн бирөө өлөйүн деп аткан болсо, чочкон этин жегенге уруксат берилет. Чынбы? Арам болсо дагы. Эми экинчи деңгел зарылдык эмес, муктаждык. Хаджа деген муктаждык. Муктаждык бар. Ошол муктаждык жалпы адамдарды каптап кеткен болсо, көпчүлүк адамдар ошол нерсеге муктаждыгы бар болуп кеткен болсо, анда зарылчылыктын өкүмү алынат дейт шариатта. Зарылдыктын өкүмү алынат дагы уруксат берилет деп айтышат. Ошол себептен бул карыздын эле өкүмү, бирок эмне ошондой кээ бир шариатка каршы келген жактары бар. Ошол себептен зарылдык, ошо муктаждык үчүн уруксат берилет. Бирок мусулман адам ошо кээ бир өлкөлөрдө негизи жана ислам банктары бар. Чыныгы шариат менен иштеп, колунан келишинче риба аралаштырбаганга аракет кылган, адал жол менен иштегендер. Ошондой банк болсо, ошондойго койгонго аракет кылыш керек. Андайлар жок болсо дагы эң аз зыян аз болгон банктарга, мисалы үчүн кээ бир банктар өзү риба менен иштейт, бирок исламик бөлүмү бар, сага пайда бербейт, эч кандай эме кылбайт, иштеген жагы адал жак менен иштегенге аракет кылат. Ошондой колунан келишинче арамы азыраак болгон жака салганга, ошондой жактан пайдаланганга аракет кылыш керек. Ушуну менен карыз бөлүмү бүтөт. Саллаллаху алейхи ва саллям ала хайр халқи Мухаммад ва ала алейхи ва сахби ажмаин.